Кыргыз тили 9-класс. Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Бүгүн бизде кыргыз тили сабагы. Биз сабагыбызды баштаардан мурда алтын эрежени эске сала кетейин. Бүгүнкү сабакта баарыбыз өз алдынча иштейбиз. Жоопкерчиликтүү болобуз. Берилген материалды конт коюп угабыз. Андан натыйжа чыгара билебиз. Жана сабактарга активдүү катышабыз. Мен азыр силерге жагымдуу маанай тартуулагым келип турат. Мен бүгүн силерге 14 февраль эл аралык китеп белек берүү күнү жөнүндө айтып бермекчимин. Бул күн тарыхта 2012 жылдын 14 февралынан тарта эл аралык китеп белек берүү күнү катары белгиленип келет. Бул күндү белгилөөгө чыйыр салган америкалык айым Эми Бродмур 3 баланын энеси. Анын уулдарынын бири Эммиден эмне себептен кишилер бири-бирине китеп белек кылган күн жок деп сурайт. Ошентип уулунун суроосуна таасирленген Эмми тааныш блогерлер, социалдык тармактарды колдонуучулар, кесиптештер жана өнөктөштөр менен бирге 2012 жылдын 14 февралын эл аралык китеп белек берүү күнүнө айлантышкан. Силер бул жерден кызыктуу жана пайдалуу маалымат алдыңар деп ишенемин. Анда эмесе сабагыбызды баштайлык. Келгиле балдар, биз өтүлгөн темаларды эске салып үй тапшырмасын текшерип алалы. Анда эмесе биз бүгүнкү үйгө тапшырманы оюн аркылуу текшеребиз. Төмөндөгү тесттен өтүүгө даярданабыз. Силер канчалык туура жана жакшы жооп берсеңер, биз жеңишке жетишебиз. Анда эмесе баштадык. Биздин биринчи сурообуз багыныңкы сүйлөм маанисине карай канчага бөлүнөт? Силерге ойлонууга 5 секунд. Азаматсыңар. Демек багыныңкы сүйлөм маанисине карай 9га бөлүнөт. Андан кийинки экинчи сурообуз. Эч казанга түшкөнчө карыя жалгыз көзүн алда канча чертип жиберди? Сүйлөмдүн түрүн белгиле. Ойлонууга 5 секунд. Азаматсыңар. Демек бул мезгил багыныңкы сүйлөм. Кийинки сурообуз. Жаман айтпай жакшы жок. Сүйлөмдүн түрүн белгиле. Ойлонууга 5 секунд. Азаматсыңар. Демек бул шарттуу багыныңкы сүйлөм. Кийинки сурообуз. Баш сүйлөмдөгү ойдун шартын билдирсе, кандай сүйлөм деп аталат? Ойлонууга 5 секунд. Азаматсыңар. Демек баш сүйлөмдөгү ойдун шартын шарттуу багыныңкы сүйлөм билдирет. Кийинки сурообуз. Шарттуу багыныңкы сүйлөм кандай суроолорго жооп берет? Ойлонууга 5 секунд. Азаматсыңар. Демек шарттуу багыныңкы сүйлөм кантсе эмне кылса, эмне болгондо деген суроолорго жооп берет экен. Демек баарыбыз тең ийгиликке жетиштик. Азаматсыңар. Сабагыбыздын темасы карама каршы багыныңкы сүйлөм. Сабагыбыздын максаты багыныңкы сүйлөм жөнүндө билимдерибизди тереңдетип, карама каршы сүйлөм тууралуу түшүнүк алабыз. Сүйлөмдө айтылып жаткан бир окуя же кыймыл аракет экинчисине карата ички мааниси боюнча карама каршы келет. Мисалы, жакшынын өзү өлсө да сөзү өлбөйт. Ал канчалык кыйкырганы менен үнүн эч ким уккан жок. Атадан алтоо туулса да ар жалгыздык башта бар. Айыл ити алыс болсо да бөөрү көрсө чогулат. Бул келтирилген мисалдарда биринчи жана 4-сүйлөмдө, багыныңкы сүйлөмдө
айтылган ой терс мааниде болду. Ал эми баш сүйлөмдө айтылган ой оң мааниде айтылды. Ал эми экинчи жана үчүнчү сүйлөмдөрдө багынкы сүйлөмдө айтылган ой оң мааниде айтылды дагы, баш сүйлөмдө айтылган ой терс мааниде айтылды. Ошентип, багынкы сүйлөм өзүнүн мааниси боюнча баш сүйлөмгө карата кайчы мааниде келсе, карама-каршы багынкы сүйлөм деп аталат да, эмне болсо да, эмне болгону менен, кантсе да деген суроолорго жооп берет. Карама-каршы сүйлөмдөр баш сүйлөм менен төмөндөгүдөй жолдор аркылуу байланышат. Карама-каршы маанидеги багынкы сүйлөмдү уюштурууда жана аны баш сүйлөм менен байланыштырууда эң кеңири колдонулган грамматикалык каражат шарттуу ыңгайдын саам мүчөсү. Мисалы, жуурат төгүлсө жугу калат, бир чатак чечилсе экинчиси башталат. Бул жерден экинчи сүйлөмдү алсак, экинчиси башталат баш сүйлөм, ал эми багынкы сүйлөм бир чатак чечилсе. Багынкы сүйлөмдүн баяндоочу чечилсе, ага шарттуу ыңгайдын саам мүчөсү улануу менен баш сүйлөм менен байланышты. Кийинки эрежебиз шарттуу ыңгайдын саам мүчөсү жалганган баяндоочко да, дагы, деле байламталарынын тизмектеле айтылышы аркылуу байланышат. Мисалы, бүркүттүн өзү бийикте болсо дагы көзү жерде, жашы улуу болсо да жаңы курбу көп болот. Женден экинчи сүйлөмдү алып көрсөк, баш сүйлөм жаңы курбу көп болот. Ал эми багынкы сүйлөм жашы улуу болсо да, багынкы сүйлөмдүн баяндоочу болсо, ага шарттуу ыңгайдын саам мүчөсү жалганды да байламтасы тизмектеле айтылышы аркылуу баш сүйлөм менен байланышты. Кийинки эрежебиз ган формасындагы атооштук баяндоочко менен жандоочунун тизмектеле айтылышы аркылуу байланышат. Мисалы, Калпакбай уулу кеткен менен айылда тартипсиздик жоюла калган жок. Үйүбүздүн кейпи жаман болгон менен үй ичиндеги ээсинин пейили жакшы. Бул жерден экинчи сүйлөмдү алсак, баш сүйлөм үй ичиндеги ээсинин пейили жакшы. Ал эми багынкы сүйлөм үйүбүздүн кейпи жаман болгон менен, багынкы сүйлөмдүн баяндоочу болгон. Ага атооштуктун ган формасы жалганды дагы, андан кийин менен жандоочунун тизмектеле айтылышы менен баш сүйлөм менен байланышты. Бас формасындагы атооштук баяндоочко чыгыш жөндөмө мүчөсү жалгануу аркылуу байланышат. Мисалы, андан бери канча жылдар өткөнүнө карабастан, ак бугу, ак тончон адамды дайыма эсине түшүрөт. Бул жерде багынкы сүйлөм андан бери канча жылдар өткөнүнө карабастан, багынкы сүйлөмдүн баяндоочу карабастан. Буга бас формасында атооштук мүчө жалганып, андан кийин чыгыш жөндөмөсүнүн мүчөсүнүн уланышы аркылуу баш сүйлөм менен байланышты. Кийинки эрежебиз өп формасындагы чакчылдан болгон баяндооч аркылуу байланышат. Мисалы, эми унаа мол болуп, сокко шайман жетишпеди. Бул сүйлөмдө баш сүйлөм сокко шайман жетишпеди. Ал эми багынкы сүйлөм эми унаа мол болуп, багынкы сүйлөмдүн баяндоочу болуп. Буга чакчылдын өп мүчөсүнүн уланышы аркылуу баш сүйлөм менен байланышты. Кийинки эрежебиз өткөн чак формасындагы этиштин баяндоочко эле жардамчы этишинин тизмектеле айтылышы аркылуу байланышат. Мисалы, кызылбаштар атайын чоң үмүт менен барышты эле, ойлогондору оңунан чыккан жок. Бул сүйлөмдө баш сүйлөм ойлогондору оңунан чыккан жок. Ал эми багынкы сүйлөм кызылбаштар атайын чоң үмүт менен барышты эле. Багынкы сүйлөмдүн баяндоочу барышты. Демек буга барышты баяндоочуна эле жардамчы этишинин тизмектеле айтылышы аркылуу баш сүйлөм менен байланышты. Сейрек болсо да, карама-каршы багынкы сүйлөм сын формасындагы этиштик баяндооч аркылуу уюшулат. Мисалы, алганчалык төбөсү менен жер казбасын, алган акысы үй бүлөсүн бакканга жетпейт. Бул жерде баш сүйлөм алган акысы үй бүлөсүн бакканга жетпейт. Ал эми багынкы сүйлөм алганчалык төбөсү менен жер казбасын. Багынкы сүйлөмдүн баяндоочуна сын формасындагы мүчө уланып, баш сүйлөм менен байланышты.
Анда эмесе азыр урматтуу окуучулар, биз жогоруда алган билимдерибизди бышыктоо иретинде төмөнкү көнүгүүнү иштейбиз. Баарыңар тең дептерлериңерди алып, төмөнкү тексттерди дептерге көчүрүп жазабыз. Калтырылып кеткен тыныш белгилерди өз ордуна коюп, аны эмне үчүн коюлгандыгын түшүндүрүп беребиз. Ал эми азыр болсо биздин тесттик тапшырмаларыбыз бар. Биринчи суроо. Карама-каршы багыныңкы сүйлөм. Эмнеге карата карама-каршы айтылат? А варианты — баш сүйлөмдө айтылган ойго. Б варианты — оң маанидеги сүйлөмгө. В варианты — татаал сүйлөмгө. Силерге ойлонууга 5 секунд убакыт берилет. Кане эмесе туура жообун билелик. Демек, карама-каршы багыныңкы сүйлөм баш сүйлөмдө айтылган ойго карата карама-каршы айтылат. Кийинки сурообуз. Карама-каршы багыныңкы сүйлөм кайсы сүйлөмдөр кирет? А варианты — талант үйгө келсе үйдүн ичи караңгы. Б варианты — адам зарын адам укпаса, башка эч ким укпайт. В варианты — асмандан балкып күн тийсе, астындагы кар эрийт. Ойлонууга 5 секунд. Кане эмесе туура жообун билелик. Демек, адам зарын адам гана укпаса, башка эч ким укпайт деген сүйлөм карама-каршы багыныңкы сүйлөм экен. Кийинки сурообуз. Баш кесмек бар, тил кесмек жок. Татаал сүйлөмдүн тутумундагы түгөйлөрдүн өз ара маанилик катышы. А варианты — мезгилдеш. Б варианты — салыштырма. В варианты — карама-каршы. Ойлонууга 5 секунд. Кане эмесе туура жообун билелик. Демек, бул сүйлөм карама-каршы маанидеги багыныңкы татаал сүйлөм экен. Азаматсыңар. Ал эми азыр болсо силерге окуучулар үйгө тапшырма. Схема боюнча карама-каршы багыныңкылуу татаал сүйлөм түзгүлө. Жөнөкөй сүйлөмдүн ортосундагы маанилик катышты түшүндүргүлө. Демек, бул схема боюнча карама-каршы багыныңкылуу татаал сүйлөмдү түзүп келебиз. Биз болсо бүгүнкү сабагыбызда акыл куржунубузду толтуруп, чоң сыйлыктарга ээ болуп кетип бара жатабыз. Баарыңарга ийгилик. Кийинки сабакта кездешкенче сак саламатта калгыла.